31-октябрь күнү Баткен шаарында Жашстан Кыргызстандын жаштары тынчтык жана туруктуулуктун элчилери долбоорунун алкагында жашстанчы жаштар үчүн уюштурулган тынчтыкты куруу багытындагы тренингдин 3-чү раунду болуп өттү. Ага Баткен районунан Карабак айылынан жана Кызылкая шаарынан келген жашстанчы жаштар, соц-педагогдор, соц-кызматкерлер, менторлор жана ИДН кызматкерлери катышты. Тренингдин максаты жаштан долбоорунун катышуучуларын тынчтык куруу боюнча билимдерин жогорулатууга багытталып, аларга тынчтык курууда маанилүү көндүмдөрдү үйрөтүү жана жаштар менен тынчтык куруу иш-чарасын алып барууда кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган. Бул иш-чарада жаштанчыларга алган билимдерин өз айылындагы жашоосунда колдонуунун жолдорун үйрөтүү, жамааттардагы жаштар менен иштөөдө конфликттердин чечүүнүн жолу менен ыкмасы жөнүндө түшүнүк алышат. Конфликт деген эмне, иденттүүлүк, эмпатия дегендер эмне, активдүү угуу деген эмне аталышындагы темалар боюнча потенциалдарын жогорулатуу багытында кенен түшүнүктөр берилди. Тренингден алган билимдерин жаштанчы жаштар өз жеринде, ошондой эле жаштар арасында, коомчулукта жана үй бүлөсүндө тынчтыктын элчилери болуп кала бермекчи.